Бишкекте саат 7. Кутмантан кадырман угарман, биринчи радионун түз берүүлөрүн баштайбыз. Эфирде таңкы бурулуш программасы, студияда Мирлан Айталы жана Бигайым Абдыкадырова. 1,5 саат сиздер менен бирге болобуз. Бизди радиодон сырткары Facebook социалдык баракчасынан көрүп, бүгүнкү талкуунун жүрүшүндө суроо берсеңиз болот. Кутман, таңыңыз менен, Мирлан. Саламатсызбы Бегайым, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. 90 мүнөт аралыгында 3 бөлүктөн турган программада өлкөдөгү социалдык, саясий, экономикалык мүнөздөгү коомдо кызуу талкууга алынып жаткан темаларды эксперттер менен бирге талдайбыз. Биз ошол бөлүктөргө өтөрдөн мурун жаңылыктар менен таанышып алсак, биздин кесиптешибиз Бакыт Тапаев студияда. Саламатсызбы? Кутматыңыздар менен. Саламатсызбы Бакыт. Соңку жаңылыктарды сизден угуп алсак. Жаңы шайланган президенттин инаугурациясы Ала Тоо аянтында чоң экрандан көрсөтүлөт. Эске салсак, ант берүү салтанаты 28 январда Улуттуу филармонияда өтөт. Иш-чарага катардагы жарандар, коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын дипломатиялык корпустарынын өкүлдөрү, ошондой эле экс-президенттер чакырылды. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңеш төрагасы Талант Мамытов, финансы министринин милдетин аткаруучу Кыялбек Мукашевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. 2020 жылдын республикалык бюджетинин аткарылышы коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүүгө алынган каражаттардын максаттуу пайдаланылышы, ошондой эле мамлекеттик тышкы карызды төлөө маселелери талкууланды. Талант Мамытов макроэкономикалык туруктуулуктун сакталышынын, мамлекеттин бардык социалдык милдеттенмелерин жана COVID-19 менен күрөшүүгө байланыштуу иш-чараларды өз маалында аткаруунун, ошондой эле COVID-19 менен күрөшүү үчүн тартылган донор каражаттарын максаттуу пайдаланууну камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Швейцариянын Давос шаарында онлайн форматта дүйнөлүк экономикалык форум өтүүдө. 25 январда башталган виртуалдык конференция 29 январда аяктайт. Катышуучулар дүйнөдөгү глобалдык кызматташтык, климаттын өзгөрүшү, анын ичинде коронавируска байланыштуу кырдаалды талкуулап жатышат. Давоста дүйнө мамлекеттеринин лидерлери кайрылуу жасашат. Алар Россиянын президенти Владимир Путин, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, Франциянын президенти Эммануэль Макрон. Дүйнө акыркы 100 жылдыктагы экономикалык эң оор кризисти башынан өткөрүп жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Давостун күн тартиби деп аталган иш-чаранын жүрүшүндө билдирди. Башкы катчы пандемия, адамдардын жана өлкөлөрдүн арасындагы теңсиздик, климаттык жана био ар түрдүүлүктүн туруксуздугу сыяктуу дүйнөлүк көйгөйлөрдү ачыкка чыгаргандыгын кошумчалады. 2021 жылы пандемия менен күрөштү туруктуу өнүгүүгө өтүү үчүн колдонууга мүмкүнчүлүк бар экендигин баса белгиледи. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев кармалды. Буга чейин ал мыйзамсыз баю фактысы боюнча сотко чейинки козголгон кылмыш ишин алкаганда суракка чакырылгандыгы кабарланган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аларда мурдагы ички иштер министри Курсан Асанов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Асановго имаратты жана мекемени басып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жетегүс районундагы Ак Төбө айылында 150 орундук жаңы мектептин курулушу аяктады. Учурда мектепке керектүү эмелектер алынып, окуу процессине даярдык көрүлүүдө. Билим берүү мекемесинин курулушун Ысык көлдү өнүктүрүү фонду колдоого алып, жалпы 31 миллион сом бөлүнгөн. Мектеп имаратында бардык шарттар каралган. 2020 жылы Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан жалпы область аймагында 8 социалдык объектилердин курулушу жүргүзүлүп, толугу менен ишке берилди. Бүгүн 27 январда Бишкек шаарынын айрым райондорунда электр жарыгы убактылуу өчүрүлөт. Түндүк электр ишканасынан билдиришкендей, 4-кичи райондогу номер 44, 47, 49 Элебесов көчөсү менен Аулны жана ошондой эле Равенский, Февральский тар көчөлөрүнүн кесилиши Муса Жалил, Ялтин жана Василий көчөлөрүндө, 12-кичи райондогу номер 32, 41 үйлөр
Юг-2 Кичи районунда жана Арча Беши конушунун бир бөлүгүндө ынтымак жаңы конушунда электр жарыгы берилбейт. Бул учурда көмөк чордондорду оңдоо жана зымдарды алмаштыруу, жабдууларды оңдоо иштери жүргүзүлөт. Кыргыз эл акыны Рамис Рыскулов 87 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Рамис Рыскулов Чүй областынын Москва районундагы Кызыл Туу айылында 1934-жылы 9-сентябрда туулган. Ал чыгармачылык чөйрөгө жаштайынан аралашып, 1960-жылдардан бери бул тармакта үзүрлүү эмгектенип келген. Анын алгачкы чыгармалар топтому Джаз деп аталган. Ошондой эле Пушкин, Маяковский, Некрасовдордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Рамис Рыскулов бир гана акын эмес, сүрөтчү да болгон. Ага 1995-жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы берилген. 1996-жылы Кыргыз эл акыны наамы ыйгарылган. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 84,80 тыйын, евро 102,93 тыйын, 1 орус рубль 1,12 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Бүгүн Чүй областында абанын температурасы 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында абанын температурасы 3-8 градус жогору, Ысык Көл областында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 5-10 градус суук болушу күтүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 1-3 градус жылуу. Чоң рахмат, Бакыт. Соңку жаңылыктар менен биздин кесиптешибиз Бакыт Тапаев тааныштырды. Биз болсо таңкы бурулуш программабызды улантабыз. Кадырман угармандар, биздин катарга кошулуңуздар. Биз бүгүн талкуулай турчу темалар өтө эле кызык, Мирлан. Ооба, бизде элдин кызуу талкуусунда жүрүп жаткан темаларга токтолобуз, кеңири токтолобуз. Ага чейин дүйнөлүк жаңылыктардын дагы түрмөгү менен тааныштыра кетели. Анда эмесе ушул 3 бөлүктөн турган анонсубузду сиз Бегайым тааныштырып кетсеңиз. Ооба, биз алгач эле ушул биринчи бөлүгүбүздө китепке болгон кызыгуу, деги эле жаштардын бүгүнкү күндө китептин окуганы кандай, китепти чыгаруу кандай жүрүп жатат, сапаты, мазмуну, ушул тууралуу кеп кылабыз. Андан соң экинчи бөлүгүбүздө бул да кызыктуу тема, өзгөчө биздин өлкөдө, бизнес чөйрөдө аялдардын орду өтө эле зор, чоң. Алар да биздин экономикабыздын өнүгүшүнө кандайдыр бир деңгээлде өзлөрүнүн салымын кошуп келет эмеспи? Аларга да ушул экономика министрлиги ушул 2021 жылдан тарта 2025 жылга чейин атайын бир программаны, өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп ишкер айымдарга талкууга койгон экен. Анан ушул ишкер айымдардын долбоору тууралуу дагы сөз кылабыз, ишкер айымдардын баягы көйгөйлөрү тууралуу дагы кандай жардам ала алышат, Эгерде бизди угармандар угуп жатса, сөзсүз түрдө Facebook социалдык баракчасына өзлөрүнүн суроолорун дагы берип, ушул балким насыя алуу жаатындабы же кандайдыр бир колдоо көрсөтүү жаатында өзлөрүнүн суроолорун таштап койсо дагы болот, Эфирдин жүрүшүндө биз бул тууралуу дагы сөз кылабыз. Ошондой эле үчүнчү бөлүгүбүздө болсо ушул бүгүнкү коомдун кызуу талкуусунда болуп жаткан баш мыйзамыбыздын жаңы долбоору, анда кандай өзгөрүүлөр кирди, кечээ ошол конституциялык кеңеш менен жыйынын жүрүшүндө кандайдыр бир талаш тартыштар да болгон экен. Бул тууралуу дагы ушул эфирдин жүрүшүндө талкуулайлы. Жогорку кеңешке дагы берилет болуш керек эле. Бүгүндү кечээ кетирүү маселеси да каралып аткан. Анан бүгүн дагы кайра чогулат экен. Кандай болду жыйынтык, эми аны дагы көрөбүз. Бүгүн дагы чогулуп жыйынтыкташат экенби? Ооба, 27-синде деп бүгүн, демек ушул сөзсүз түрдө бүгүн чогулат деген. Ошол тууралуу маалымат дагы алып экенбиз анда туура. Ага чейин болсо, балким дүйнөдөгү кандай кызыктуу жаңылыктар болуп жатат, ушул тууралуу дагы жалпы угармандарга сөз кылып айтып берет. Ооба, дүйнөлүк жаңылыктардан анда кеп салалы. Баягы эле коронавирус, баягы эле пандемия, азыр бизде Кыргызстанда өзүңүз көрүп аткандай, Бегайым акыркы мезгилде мына 1 жума 10 күнүнүн ичинде ушу жоопкерчиликти ким алат, коронавирустун баягы биринчи толкунунда Кыргызстанда канча деген жарандарыбыз өмүрлөрү менен кош айтышты. Ошол тууралуу биздин каржы полициясы, күч органдары өзүнүн иликтөөлөрүн башташкан. Мына жаңы эле биздин кесиптешибиз Бакыт Тапаев айтып кеткендей дагы ошол убактагы өкмөт мүчөлөрү азыр суракка чакырылууда. Ал эми бизде ушундай кырдаал болсо, дүйнөдө ошо пандемиянын фонунда
бай, эң бай деп аталган баягы ишкерлердин ошо пандемияда канчалык жабыркагандыгы, ошо ишинин жабыркагандыгы, канча зыян келтиргендиги, бирок ошону кандай толукталгандыгы жөнүндө маалыматтан баштайын. Анда коронавирус пандемиясы маалында дүйнөдөгү өзгөчө бай 10 кишинин байлыгы андан ары көбөйүп, ал эми 500 миллиондой адам жакырчылыкка кептелип, кедей кембагалдар каржылык мүшкүлгө ого бетер белчесинен баткан. 3 кишинин эле байлыгы менен дүйнө элин эмдесе болот деп жазылган маалыматта. Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг, Amazon компаниясынын түптөгөн Джефф Безос жана Тесланын ээси Илон Маск үчөөнүн пандемия маалында тапкан каражатка дүйнө элин коронавируска каршы эмдесе болот. Бул тууралуу эл аралык Оксфам кайрымдуулук уюму кече күнү жарыялаган баяндамасында айтат. Дал ушул баяндамада белгиленгендей дүйнөдөгү 1000ге жакын миллиардер пандемия маалында жоготкон чыгашаларын 9 айдын ичинде калыбына келтире алышкан. Ал эми дүйнөдөгү миллиондой жакыр кишилерге эптеп бутуна туруш үчүн дагы 10 жылдардай керек экен. Бу хирайым вакцинанын коомдогу бардык катмарларга тегиз жетиши ажырымды кыскартуу үчүн абдан маанилүү экенин белгилейт. Башкача айтканда баягы бай адамдар байлыгын ого бетер баягы көбөйтүптүр. Ал эми жакыр пандемияга чейин жакыр жашаган адамдар ого бетер эле жакыр болуп калышыптыр да. Бул изилдемеге жакшы пикирди айттыңыз. Мен да кошумчалай кетейин. Вакцина деп калдыңыз, дегиле эмдөө деп калдыңыз. Ошол Кыргызстанда дагы жакын арада ошо Россиянын Спутник 5-ин чыгаруу дагы демилгеленип жаткан экен. Эгерде бизде ошондой вакцина чыгаруучу завод ачылса, кандай гана сонун болмок өзүбүздөн бизге ушул жарандарды эмдеп, аны менен сырткары эле биздин ушул медицина кызматкерлеринде дагы бул вакцинаны чыгарууда кандайдыр бир тажрыйба топтолмок да. Анан эгерде бул Спутник 5 вакцинасын бир гана Кыргызстандан сырткары бүгүнкү күндө чыгара баштаганда өлкөлөр бар экен, 15ке жакындап калыптыр. Ушул коңшу өлкөлөө Казакстанды алсак болот. Мына Казакстанда бүгүнкү күндө сынамык иретинде чыгарылып, Россияга жөнөтүлө баштаптыр. Ошондой эле Белоруссияда чыгарыла баштаптыр. Спутник В'ни жада калса кечээ маалыматтардын арасында Иран мамлекети дагы ошол Спутник В'ни бизге алып келип бергиле, биз дагы колдонолу деген сунушун дагы айтышкан. Ушул коронавирус демекчи, эми бул илдет адамзатында гана эмес, айбанаттарда дагы катталган учурлар болууда. Мисалы Швециянын зоопаркынын биринде COVID-19 менен арстан ооруп калган. Медиктер илдетти аныктап, анализдери позитивдүү көрсөткөндө зоопарктын жетекчилиги аны тез арада уктатуу жолу менен өлтүрүүгө мажбур болушкан. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги билдирет. Жаныбардын аппетити жоголуп, арыктагандан шек пайда болгон соң ушундай баягы уктатуу жолу менен өлтүрүүгө мажбур болушкан да. Зоопарктагы башка жаныбарларда дагы COVID-19 симптомдору байкалып, алар азыр жеңил формада өтүп жатат. Алардын бардыгын калган жаныбарлардан бөлүп, өзүнчө вольерге жайгаштырып байкоо жүргүзүшүүдө. Медиктердин пикиринде жаныбарлар коронавирусту зоопарктын кызматкерлеринен жуктуруп алышканын божомолдошууда. Эске сала кетейин, буга чейин жаныбарларга жуккан дагы бир факт катталган. Ал АКШнын Сан-Диегосунун зоопаркында болгон. Анда 2 горилла породасындагы маймылдар ооруганы маалымдалган. Жакшы. Дагы ушул Украинанын 2020 жылдын соңунда Украинанын Харьков шаарындагы Фолио басма үйү Крым татар агартуучусу Абибулла Сейит Джелилдин калемине таандык Крым татар тили үйрөтүү китеби аттуу окуу куралын латын алфавитинде жарыялаган. Китептеги дарыстар жалпысынан 37 сабакка бөлүнүп, анда таанышуу, тышкы көрүнүш, жаратылыш, үй бүлө, окуу, эс алуу жана башка темалар камтылган. Ал Украинада расмий кабыл алынган окуу программасына негизденген. Бул китептин мазмуну жогорку окуу жайларынын даярдоо бөлүмдөрү үчүн ылайыкталып уюштурулган. Аны окутуучу да көп этностуу топтордо иш алып баруучу да колдонулат. Китеп соңунда айрым Крым татар сөздөрүнүн украин тилиндеги кыскача сөздүгү тиркелген. Эми ушу китеп темасын улайлы дүйнөдөгү
мамлекеттердин эң китеп окуган мамлекеттердин рейтинги жарыяланыптыр. Ушуга китеп темасына улай Египеттин маданият боюнча жогорку органынын китеп чыгаруу маселелери боюнча комитети эң аз окуган жана эң көп окуган улуттарды аныктаган. Маалыматка ылайык араб өлкөлөрүнүн жарандары жылына орточо эсеп менен 4/1 гана барак окушат. Бул дүйнөдөгү китепке болгон талаптын эң төмөнкү көрсөткүчү болуп саналат. Буга чейинки изилдөөлөрдө Кыргызстан китеп окуу боюнча Африканын, Азиянын арткы өлкөлөрүнө теңелип калганы айтылып келген, бирок расмий эмес. Айтылып келген. Статистикалык маалыматтарга караганда араб өлкөлөрүндө жылына 1650 китеп чыкса, АКШда жылына 85 000 жаңы китеп басылып чыгат. Аны калктын санына бөлө келгенде араб өлкөлөрү китепти аз окуй турганы белгилүү болгон. Египеттин изилдөөсүнө ылайык китеп окуу боюнча АКШ алды да басылган китептердин нускасын калкынын санына карата эсептей келгенде Америка жаранына жылына 11 китеп окууга туура келет. Андан кийинки орунда британиялыктар турат. Алар жылына 7 китеп окуйт экен. Бул изилдөөгө Орто Азия өлкөлөрү кирген эмес. Ал эми Кыргыз биздин эл жазуучубуз Султан Раев Кыргызстан учурда китеп окуу рейтинги боюнча 112 мамлекеттин ичинен 97-чи орунда турарын айткан. Раевдин айтымында акыркы мониторингке ылайык кыргызстандыктар жылына 21 тыйын сарптайт экен ушу китеп сатып алууга, окууга. 17 китеп окуйт экен. Ал китептердин көпчүлүгү темалары кантип байыса болот деген тема экен. Биринчиси эң популярдуу. Кызыктырып койдуңуз, Мирлан. Экинчиси тойдо сүйлөнө турган тостор деген китеп экен да, экинчи темасы популярдуу. Былтыр ЮНЕСКОнун отчетунда араб өлкөлөрүндөгү 1 миллион кишиге 30 китеп, ал эми европалык 1 миллион кишиге 854 китеп туура келери жарыяланган да. Жакшы экен. Эми ошондо бизде көбүнчө өзүбүзгө мотивация бере турган китептерди жана баягы көпчүлүк өзүбүз тойго барганыбызга байланыштуу тойго керектелүүчү тост китептерди окуп калган экен да демек, э? Анан бизде болсо бирок Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзу 2020-жылы жарык көргөн мыкты китептерди аныктаган экен. Бирок сиз билесизби, Мирлан, жалпы жөнүнөн ушул 4 эле китеп мыкты деп аталган экен да. Анан бул боюнча ушул кенен маалыматты ушу Кыргыз жазуучулар союзунун төрагасы Калыбеков Нурлан Өскөналиевич менен маектешип маалымат алсак. Туура, жакшы болот. Ооба. Саламатсызбы? Бизде байланышта. Ооба, Нурлан Өскөналиевич, саламатсызбы? Мына жогоруда белгиленгендей эле ушул 2020-жылды мыкты китеби деп кайсыл жанрдагы, кайсыл авторлордун китеби татыды, ушул тууралуу алгач маалымат алып алсак. Эми бул жерде жылды мыкты китеби ошол кайсы жылы, маселен биз эми 2020-жылдары карадык да, кайсыл жазуучунун, кайсыл акындын, кайсыл котормочунун китеби мыкты болду дегенди. Окурмандарга, китеп сүйүүчүлөргө бир жеткирүү иретинде өзүбүздүн бир көз карашыбызды билдирдик да. Бул эми биз эле Кыргыз Улуттук жазуучулар союзу эмес, Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Сүкөл форуму бар. Ошол эки уюм биригип 2020-жылда мыкты китеби деген номинацияларын карап, жаштар номинациясы боюнча, анан Мурас жаштар сериясынан өзүнчө, анан Мурас сериясынан өзүнчө кылып бул жерде өзүнчө комиссия иштеди. Ончакты кишиден турган комиссия ошолор карап чыгып, жылдын мыкты поэтикалык китебине Акын Жеригер Салаевдин Манастык деген китеби ошондой табылды. Ал эми жылдын мыкты проза китебине адабиятчылардын, жазуучулардын комиссиянын копулуна эч бир 2020-жылдары чыккан прозалык китептер толбогондугуна байланыштуу жылдын мыкты проза китебине эч бир китеп илешкен жок. Ал эми жылдын мыкты котормо китеби деген номинация Бекжан Ахметовдун Дербиш деген китеби өзбек тилинде, кыргыздын атуулуу ошо кыргызстандык өзбек жазуучусунун Марко Аяматов которгон котормосу ушу Дербиш повести жылдын мыкты котормо китеби деп табылды. Андан сырткары жаштар сериясы, кийинки баягы жаштарды колдоо иретинде Садырбек Турдубек уулу деген жаш акындын Поэзият деген китеби ошо жаштар сериясынан мыкты китеп деп табылып, ошондой эле Мурас сериясынан Бакыт Абдыразаков деген мыкты акыныбыз ошол көз өткөндөн кийин китеби чыгып, ошол Бакыт Абдыразаков китеби мыкты китеп арзыды да, поэтикалык көз өткөндөн кийин.
Анан жылдын ушул китеби деп аныктоо кантип жүргүзүлдү, кандай жүргүзүлдү, же окурмандардын көп окуганына байланыштуу болду мунун баары? Комиссиясы бар өзүнүн. Улуттук жаштар союзунун поэзия секциясы бар, проза секциясы бар, которба секциясы бар. Анан бул жерде баягы илимдин докторлору бар, профессорлор бар. Ошолор чогулуп, анан кыргыз эл жазуучулары, кыргыз эл акындары бар. Ошолор чогулуп, алардын элегинен өтүп, анан ого эле көп китептер чыкты. Өздөрүнчө чогулуш кылып, анан талашып, тартышып отуруп, анан бул мындай китеп экен, бул тигиндей китеп экен деп кызыл чек болушуп атып анан. Сен билесиңер да, ар кимдин ар кандай пикир бар да. Анан бирок эми 4 китеп жылдын мыкты деп табылды ар бир номинация серия боюнча. Жакшы, Нурлан Өскөнөлевич, айтсаңыз да, бирок кандай гана мыкты, сапаттуу, мазмундуу китептер чыкпасын, бирок аны окуган окурмандар жок, китепке окуу негизи акыркы күндөрү жаштар арасында улуу дегеле ушул коомдо китептен алыстап кеткени айтылат да, анан кантип тартсак болот? Эми бул бир Кыргызстандын деле проблемасы эмес, ал СНГ мейкиндигин алалычы эми башка жактын эле коелу. Мындай тенденция бар. Ооба, азыр элдин баары интернетте отурат. Маселен тиги Булгаковдун Мастери Маргаритасын окуп отургунча анын киносун көрүп алган жеңил болот окурманга, жөнөкөй адамгачы. Тиги Достоевскийдин Идиотун окуп отургунча анын киносун көрүп алган жеңил болот. Ушул сыяктуу тиги же болбосо чыгар мындай чоң бир олчойгон бир керек болсо телепередачаларды көрбөй албадыбы азыркы адамдар. Ашып кетсе чыдап отуруп 20 мүнөттү көрүшү мүмкүн. Бир 5 мүнөттүк, 3 мүнөттүк, 2 мүнөттүк роликтерге чейин көрүп калбадык азыр. Эми замандын талабы ошондой болуп калды да. Анан ошого жараша жазуучулар дагы, акындар да ошого ылайыкташы керек. Азыр көбүнчө көрсөңөр, YouTube'тарда көрүп жүрөсүңөр, соцсеттерден көрүп жүрөсүңөр. Ар бир акындар, бир жазуучулар, бир өздөрүнүн акындар өзгөчө бир ырларынан бирден экиден ырларын окуп, музыкалаштырып кое берип атпайбы, мындай элге жакыныраак кылып. Ушундай бир неме тенденция кетип баратат китеп окубаган. Бул эми мезгилдин талабы го дейм. Азыр илгерки жогорку руханий баалуулуктарга эмес, азыр кара курсактын материалдык нерсенин кантип байыш керек, кантип тамсарыш керек, кантип машина алыш керек, кантип кызматка жетиш керек, элдин аң сезими ошол болуп калды. Рыноктун шарты ушундай болуп калды да. Ошол үчүн ошого жанталашып калды. Бирок Кудайга шүгүрлөшүбүз керек. Бир нерсени моюнга алалык. 90-жылдары элдер китеп окубай калган. Таптакыр. 2000-жылдары бираз көтөрүп баштады. Но акыркы мына 2010-жылдардан бери, акыркы мына 2015, акыркы 5-10 жылдар аралыгында Кудайга шүгүр азыр китеп окуй баштады. Коомдун жашаган деңгээлине дагы жараша болот да, негизи. Ооба. Мына Нурлан Өскөнөлевич, сизге терең ыраазычылык билдирели, убакыт тардыгына байланыштуу. Биз азыр ушул негизи эле ушул буга чейин Нурлан агай айткандай эле бүгүнкү күндө ушул тенденцияга байланыштуу же жаштардын көбү ушул гаджеттерди көп колдонуп калгандан улам негизи эле окуудан алыстап кетти да. Анан сурамжылоодо жүргүзбөдүк белек. Анда чогуу угармандар менен уксак сурамжылоону. Китепке болгон кызыгым жакшы эле, бирок китеп окуй нече көптөн бери. Медицинага байланыштуу китептерди окуп жүргөм 1 жыл мурун. Баягы окуй турган нерсеңди бир нерсеге кызыксаң только телефондон интернет аркылуу таба аласың, окуйсуң. Именно китепти ачмай жок да. Көп болду, окууну бүткөндөн кийин эле болуш керек по-моему. Жумуштун себебинен бирок окуйын дейм, китепканага барып кичине сүйлөө речим да көбөйт. Акыркы жолу 0дөн башталган миллион деген окусум керек, бирок бүтө элекмин окуп аткам. Тарыхый кызыккам, анда мотивация берчү, астыга өсчү, өнүкчү, жардам берчү да мындай жакшы. Электронду окуган деле жакшы эле, бирок китеп тиги телефон көзгө зыян, ошонусу анан китеп окуган өзүнчө эме го, мындай китепти ачып окуган, рахат алып, телефон баары бир зыяндуулуктары бар да. Ошол эле го дейм, айырмасы так. Окусо бирдей эле. Китептен алыстап калган бул телефон болуш керек, баарыбызга эле эме болгон. Телефондон көп эме информацияларды алып атабыз. Китеп окуган, чынын айтканда, мен китепти школдо окугам акыркы жолу. Адабияттан окуп калчумун, ошондон бери окуй элекмин азыр. Чыңгыз Айтматовдун көп эмелери жагат, драма болобу, башка поэзия көп окуганым, аны түшүнгөм көп эмелерин. Бирок мага көбүнчө Чыңгыз Айтматовдуку жагат. Мотивация берүүчү китептен да окугам эми.
ал действительно жардам берет, мотивация берет. Мен окугам, бирок до конца окуган эмесмин ошону. Бирок мындай ошол нерсени кылсаң өзгөрүү болот да сен жашооңдо. Мисалы үчүн телефондон окугандан көрө китептен окусаң кызыктуураак да. Телефондон болгон үчүн мындай сообщение келсе ошол жагына кирип кетип, бат алаксып кетесиң. Китептен окусаң мындай ошол нерсеге кызыгып, до конца ошол нерсени окуп кетесиң да. Аягына чыгасың. Мурдагы студент кезде аябай библиотекаларга барып китеп окучу элек го. Азыр болсо баары эле интернет, сабагың деле интернет. Эми интернеттен деле китеп окусаң болот да, таап алыпчы. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун кайсы бир чыгармасын алып окугуң келсе, Жамиляны алып окугуң келсе, ошол эле библиотекага барбай эле ошону интернеттен таап алып деле окусаң болот. Анан менин оюмча азыркы ошо жаштар көп эле ал жака барып убакыт короткондон көрө ошо үйүнөн эле сотканы ача коюп эле интернетти күйгүзө коюп эле ошол жактан эле алып. Эми мен айтпайм, окуган деле жаштар бар да. Мына Мирлан, жалпы биздин ушул жаштардын деги эле коомдогу ошо шаар тургундарынын пикирин да уктук. Көпчүлүгү ушул алыстап кеткендей да. Ооба, жанагы биз буга чейинки барлашкан коногубуз айткандай, баягы оокаттын айынан эле оокат кылыш керек деп эле китепке көп көңүл бурбай. Бөлүнчү ошо мотивационный дагы китептерди окуп калган турбайбыз. Жогоруда өзүңүз дагы маалыматты айтып өтпөдүңүзбү? Бирок ушул жаштарды ушул окууга тартуу максатында ушул бир адамдан бир китеп дагы долбоору уюштурулган экен да, мындан 2 жыл мурун. Анда ушул 2 жыл мурун 180ден ашык китепкана ачылып, 145 миңдей китеп чогулган экен. Ушул бир адамдан бир долбоордун негиздөөчүсү ушул Бакай Акылбеков менен азыр түз эфирде дагы маектешкен турабыз. Саламатсызбы, Бакай мырза? Жакында эле КМШнын сыйлыгына да ээ болду. Саламатсызбы, Бакай? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыз менен. Алгач эле ушул долбоорду мына 2 жыл алкагында жүргүзүп келдиңиз. Өзүнүн максатына жеттиби? Анан кандай, негизи эле кандай максатта уюштургансыз? Бул бир адамдан бир китеп долбоорун уюштуруудагы бар себеби мындай бир аз алысыраак да тереңирээк жатат. Эмнеге дегенде, балким бул долбоордун уюштурулуп калышына кайра эле өзүбүз себепчибиз дегендей. Мисалы үчүн мен ошо бала кезибизде, окуучу кезибизде китептен алысыраак чоңоюп калганыбыз болду да. Китептин жетишсиздиги балким ушул долбоордун келип чыгышына себеп болду да. Эмнеге дегенде, китептин кадырын, китептин ушунчалык пайдалуулугун, ушунчалык жашоодо зарылдыгын убагында билбей, мисалы үчүн кийин студент кезибизде 3-4 курс болуп калган кезде көбүрөөк аралашып, көбүрөөк кызыгып киргенде анан билдик да. Ошондо өткөн убакытты эске алып, окуучу кезибизде окуп калып турбуз. Жок дегенде 5-тен 10дон көркөм адабиятты, публистиканы, балким мотивациялык китептерден өз алдыбызча окуп, өзүбүздү өнүктүрүүдөн эме кылып турбуз деп, анан баягы себептери эмне болду экен деп карап отуруп, анан ушул долбоор келип чыккан да. Мисалы үчүн кыргыз мен эле эмес, кийин азыркы учурду карай турган болсок, Кыргызстанда 1.300.000 окуучу бар экен. Алардын абалы деле ушул сыяктуу болуп атат. Кийин жогорку окуу жайда студенттер бар. Аларда деле мисалы үчүн китепти толук бир китепти окубастан жогорку окуу жайда аяктаган студенттерибиз бар. Айтор ушунун бардыгы себеп болуп, анан ушул долбоор келип чыкканда, анан чет өлкөгө барып калдык. Чет өлкөгө барып, ал жактан мисалы үчүн Кыргызстан десең тааный беришпейт, этибар ала беришпейт, бирок ошол бир кичирээк болсо да китепканасынан, китеп дүкөндөрдөн Чыңгыз Айтматовдун китептерин табып калып, котормо ошо англис тилинде, немис тилинде китептерин көрүп калып, ал да мага абдан чоң таасир берген да. Анан ушул айтор ушул нерсенин баардыгы көпчүлүгү себеп болуп, анан ушул долбоорду жазып чыкканбыз да. Негизи жаштарды ушу китеп маданиятына, китепти сүйүүгө болгон кадамдарды кандай кылыш керек деп эсептейсиз? Буну китеп маданиятына мисалы үчүн эң биринчиден китепти колдон келишинче муну бардык мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан, жалпы баарыбызда китеп баягы жетиштүү болуш керек да, доступный болуш керек биринчиден. Мисалы үчүн оку деп эле окуучуларды кимди элди айта бергенибиз менен окуп кыйын.
колунда жакшы китеп болбосо, баягы доступный болбосо ал кыйыныраак да. Ошол себептүү биринчи баягы китеп окутуу боюнча иштерден, же болбосо интеллектуалдык оюндардан, башкалардан эң алгач ачып алуу, бир адамдарга китепти ачуу, долбоорду ачуу, китепкананы жаңылоо деген маселе ушундан келип чыккан да. Биринчи жакшы китептер менен элдерди камсыздаш керек. Мисалы үчүн ошол 30 жыл болду эгемендүүлүктү алганыбыз. Андан бери канча китептер чыкты дүйнөдө, Кыргызстанда дейли, СНГда дейли, а бирок ошол 30 жыл эмес, 50-60 жыл мурун келген китептер, же болбосо 50-60 жыл мурун негизделген китепканаларга кийин жаңы китептер барбаган китепканалар көп эле кездешет да. Ошон үчүн эң алгач жакшы китептер менен камсыздашыбыз керек. Андан кийин китеп окууну пропагандалоо бул балким эң алгач ошо түшүнгөн адамдар муну бир миссия катары түшүнүшүбүз керек да. Мисалы үчүн өзүм эле окуйн, өзүм эле жетишейин эмес, башкалар да окусун. Баягы бактысыз коомдун ичинде эч качан бактылуу адам болбойт деген сөз бар го. Ошол сыяктуу бүтүндөй коомду биз мындай бир бүтүндүк катары алып, анан өзүбүз билген адам мындай ошону түшүнүктүү болду Бакай мырза. Жеткиришибиз керек. Анан тилекке каршы убактыбыз чектелип калды. Сизге чоң рахмат, биздин студиябыз менен байланышып маек куруп бергендигиңиз үчүн. Биз Кыргызстанда саат 7:30 расмий тилиндеги жаңылыктар менен биздин кесиптешибиз Канат Султакеев студиябызга келди. Саламатсызбы? Здравствуйте, дайте мне одеть петличку, как у вас дела? Саламатсызбы? Все хорошо? Мантаңыз менен. Анда жаңылыктар түрмөгүнө кезек берели. Новости самые свежие. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Тораға Жогорку-Кенеш Аталант Мамытов накануне 26 января принял исполняющего обязанности министра финансов Кылыбека Мукашева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. Обсуждены вопросы исполнения республиканского бюджета за 2020 год, целевого использования средств, полученных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также обслуживания государственного внешнего долга. Как информировал Кылыбек Мукашев, карантинные ограничения, введенные в период пандемии, оказали негативное влияние на экономику страны. В частности, к концу 2020 года план по доходам государственной таможенной службы был выполнен не полностью. К примеру, закрытие границ привело к недобору таможенных сборов на 5 миллиардов сомов. Также он добавил, что ведется работа по своевременному погашению государственного внешнего долга, который достиг суммы в 4,2 миллиарда долларов США. В 2020 году на обслуживание внешнего долга направлено около 225 миллионов долларов. Пик выплат по ранее взятым кредитам придется на 2025-2029 годы. В этот период размер выплат достигнет суммы более 400 миллионов долларов ежегодно. Задержан бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве отметили, что ему инкриминируют статью 245, часть 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Захват зданий и сооружений». Его подозревают в захвате здания МВД во время беспорядков в октябре 2020 года. Отмечается, что Асанова водворили в ИВС ГУВД столицы. Бывший премьер-министр Мухаммед Кале Балгазиев задержан. Отметим, что ранее он был вызван на допрос в Государственный комитет национальной безопасности в рамках досудебного производства о незаконном обогащении. В Джунгарском районе Нарынской области открылась новая школа. По данным пресс-службы Минобразования, строительство общеобразовательного учреждения завершилось в декабре прошлого года. В данное время здесь работает 31 учитель и учатся 300 школьников. От имени ведомства, исполняющей обязанности министра образования, Алмазбек Бишеналиев вручил новой школе 16 комплектов компьютеров. В Караколе ликвидируют все незаконные постройки. Соответствующее поручение профильным госорганам дал исполняющий обязанности мэра города Эрмат Джумаев. Отмечается, что местные власти намерены привести в порядок городские улицы путем сноса самовольно построенных зданий. В Кыргызстане хотят построить железную дорогу для перевозки грузов от Каракече до Балыкчи. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Госкомпания «Кыргызтемиржолу» объявила тендер на обновление технико-экономического обоснования проекта. На эти цели национальный перевозчик планирует потратить более 100 миллионов сомов. Отмечается, что в рамках проекта планируется строительство железной дороги общей протяженности почти 200 километров. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 27 января, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 100 миллионов 809 тысяч 748, летальных исходов 2 миллиона 165 тысяч 81, выздоровели 72 миллиона 818 тысяч 633 человека. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 27 января, по республике без осадков, на дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха в Чуйской области -2 +3, в Таласской области -3 +2, в Баткентской, Ошской, Джалабадской области +3,8, Иссыкульская область -1 +4, Наринская область -5,10. И в Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем +1,3. Вы продолжаете слушать Биринчи радио, и, уважаемые коллеги, слово вам. Кадырман угармандар, сиздер таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Биздин толкунга кошулуңуздар. Биз бүгүн азыркы сааттарда, азыркы мүнөттөрдө ушул саясий, социалдык, экономикалык мүнөздөгү биздин темаларыбызды талкуулоону улантабыз. Азыр болсо ушул биз ишкер аялдар жөнүндө кеп кылууну туура көрүп жатабыз. Анткени ушул экономикабыздын кандайдыр бир буручун чоюп, өз салымын кошкон бизнесте ушул эркектер менен атсалышып, кайсыл жерде болбосо өз ордун тапкан бизде айымдарыбыз көп. Туура, ооба, Бегайым, сиз менен кошулам. Баягы эгемендүүлүккө жаңы ээ болуп 90-жылдары ишкер айым деген бир аз мындай кызыктуу угулчу да биздин жарандарга. Азыр баягы убакыт өткөн сайын мезгилдин талабы дейбизби, ишке айымдардын ушул ишкер менен алектенүүсүнө болгон кызыкчылык дагы аябай арбын болуп келет. Ошол менен эле ишкер айымдардын өзүнүн саны дагы баягы көп болуп келет жылдан жылга. Ушул тууралуу биздин өкмөт тарабынан дагы ар кандай аракеттер жүргүзүлүп келе жатат. Тагыраак айтканда ушу ишкер айымдарды колдоого алуу боюнча. Колдоого алуу боюнча да атайын 2021-2025 жылдарга арналган атайын долбоор дагы программа даярдалып, коомдук талкууга коюлган экен. Негизи эле биз болсо азыр ушул ишкер айымдардын бүгүнкү күндөгү көйгөйү, алар ушул буга чейин деле өкмөт тарабынан колдоолор көрсөтүлүп келет деген менен баягы аларда деле баягы өзүлөрү активдүүлүгүн көрсөтүп, ордун дагы кеңейтейин деген менен бир тоскоолдуктар бар экени дагы айтылып келет да. Биз болсо ушул негизи эле ишкер айымдардын орду, аларга келген көйгөйлөр, тоскоолдуктар тууралуу Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун эксперти Усекова Эркингүл Абыловна менен түз эфирде маек курабыз. Саламатсызбы, Эркингүл Абыловна? Саламатчылык. Мына биринчи радионун катарына кошулганыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Алгач өзүңүз билгендей эле бүгүнкү күндө ушул эркектерден кем калышпай иштеп, бизнесте, ушул экономикада кошкон салымы зор болгон айымдар тууралуу айтабыз. Алар ушул кандай гана тоскоолдуктар болсо да карабастан өзүнүн ишкердигин улантып келет эмес. Анан ковид пандемиясы дагы ушул көп ишкерлердин ишине тоскоолдук кылды да. Бүгүнкү күндө негизи эле ушул пандемияны алабызбы, ушул бизнеске кандай кедергисин тийгизди, кандай көйгөйлөргө кабылды ушул биздин ишкер аялдарыбыз? Эркингүл айым, угуп атасызбы? Ооба, мага бирке жакшы угулбай жатат. Мына бүгүнкү күндө ушул мына пандемияда ушул көп ишкер айымдарыбыз тоскоолдукка учурады да. Анан бизнеске кандайдыр бир кедергиси тийдиби? Негизи эле ушул биз ишкер айымдарыбыз өкмөттөн кандай колдоолорду күтөт? Ушул тууралуу айтып берсеңиз, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Жакшы болот. Мен бирке бир эмеге токтой алайын деп атам да.
бирке башатыбызгачы пандемияга чейинки вот биздин байкыл аялдардын ишкердүүлүгү биздин жанагы биздин эгемендүүлүктөн эле башталды да. Анткени баягы башында эле өзүңүздөр билесиздер, бардыгы жумушта орундары кыскарганда ала сумканы алып чылынып бизнесин ушу биздин аялдар башталадыбы. Анткени аларга эч ким айткан жок. Сен чыгып эме деп, а бирок аларга ошол жанакы материнский инстинкт дейбиз, энелик инстинкт дейбиз, ошол үйдү багуу, баланы багуу мүмкүнчүлүгүн өзү эсине алып туруп, анан кийин алар ошону баштады эле. Мына бүгүн ошол чоң ошол чылынып бизнесин баштаган аялдардын чоң армиясы бүгүн ошол биздин чакан бизнестин мындай бир чоң эмесин түзүп калышуда. Азыр мына чоң күндөн күндө ошол аялдардын ишмердүүлүгү өнүгүп атат. Айрыкча ошол чакан бизнестин чөйрөсүндө аялдардын орду абдан чоң. Анан мына бүгүн ошол пандемияда дечи ошолор абдан мындай көп тоскоолдукка учурашты, андан токтоп калды ушул деп ойлойм да. Анан кийин биздечи мына бүгүн бирөө биз дагы ошол өзүбүздүн жумуш эменин коомдук фонду мандатына ылайык биз ошол аялдар менен иштеп келебиз. Аялдардын ишкердүүлүк жөндөмдүүлүгүн колдоо боюнча да. Алардын эң көбү эле ушул баягы ресурстарга болгон жетиштүүлүгү. Бул дейбиз финансылык ресурстар дейбиз, материалдык ресурстар дейбиз. Ушулардын бардыгына аялдардын жетишүүсү кыйыныраак болуп атат да. Бул биринчи деп ойлойм да бүгүнчө. Анан аларга кандай кантип колдоо жардам көрсөтө алабыз? Эми мен мындай да, мына ушул эле эменин биз канча жылдан бери ушу аялдар менен иштеп келесек, мамлекет тарабынан колдоого алып, атайын программанын болуп атканын эле өзү колдоо деп түзүлөм да. Ушул эң сонун да бул. Анткени биз канча жыл айтып келебиз да, мына башка жерлерде өнүккөн мамлекеттерде, биздин кошуна мамлекеттерибизде эле мына Өзбекстан, Казакстан, Россияларда аялдарды колдой турган атайын программалар бар эле да. Биз канча жолу айтып келген элек, өкмөттүн алдында коюп, ушундай программа керек деп айтып келген элек да. Мына бүгүн ошол программанын болуп атканын эле өзү бизге мына эң оңолу кыз аялдарга мен как эксперт ката айтып коеюн деп атам, ушул эң негизгиси мына бизнесин баштайм деген аялдар көп абдан. Бирок аларга колдоо, аларга окутуу керек. Эң негизгиси кайсы кандай баштайт, кандай бизнес бул, анан кийин финансылык жактан колдоо. Болгондо дагы эми кредит дейбиз, кайсы ресурстардан узак мөөнөткө пайызы жеңил кредиттик ресурстарды бергени жакшы болот да ушундай. Кыргызстанда ошол биздин программанын кандай ошол мамлекеттик программа кантип аткарылып атат, анын аткарылышын көзөмөлгө алып мониторинг этип жүргөнсө эле болду. Кыргызстанда ушул ишкер айымдар кайсы бизнестин кайсы түрү менен көбүнчө алектенишет? Көбүнчө эле алар биздики эмеде тейлөө тармагында. Байкап атасыздар да, мына көчөдөлөрдө көбүндө тейлөөдө, анан кийин эмеде тигүү ишлене отурасыз. Рахмат. Ооба, сиздин пикириңизге ыраазычылык билдирели. Эми биз болсо ушул экономика министрлиги дагы атайын ишкер айымдарга колдоо көрсөтө турган 2021-25 жылдарга эсептелген программасынын максаты тууралуу маекти улантабыз. Анан буга чейинки ушул демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун эксперти Эркингүл Өсекова Абыловна айым чыгып дагы айтпадыбы, мына бизде бүгүнкү күндө ушул биздин ишкер айымдарыбыз окууга муктаж, каражатка, насыяга муктаж деп атайын курстарды өткөрсө деп. Анан бүгүнкү күндө чындыгында эле ушул биздин жаңы долбоор программада ушунун баардыгы камтылганбы? Биз азыр ушул экономика министринин кеңешчиси ушул Акимова Нургуль айым менен байланышып, андан дагы кененирээк маалымат тууралуу ушул программаларга эмнелер камтылган, буга чейинки программалар тууралуу дагы алсак. Саламатсызбы, Нургуль? Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыз менен. Рахмат, сиз дагы. Мына жогоруда ушул программа боюнча дагы эксперт ушул ишкер айымдардын атынан дагы сүйлөп, атайын бир катар сиздерге суроолор да узатты. Анан айтсаңыз, негизи эле ушул жаңы долбоор 4 жылга эсептелген экен. Анан ишкер айымдарды колдогон программа өзүнө эмнени камтыды алгач, ушундан баштасаңыз? Бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай программа кабыл алынат. Буюрса ушул кабыл алынат деп күтүп атабыз. Бул программада көбүнчө гендердик квоталар киргизилген. Бул мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо аялдар үчүн кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр түзүүгө өбөлгө түшкөн документ болуп эсептелет. Көбүнчө бул бизнес тармагындагы
мүмкүнчүлүктөр. Мисалы кредит бергенде квота бере турган кылып, же болбосо гарантийный фондко барганда, же болбосо госзакупка катышканда, ушундай бир ишкерлик тармактагы бизнес процесстерде ошо аялдарга берилчү квоталар белгиленген. Андан тышкары ошо неме боюнча, социалдык камсыздоо боюнча дагы өзүнчө эмелер бар. Камтылган мероприятиялар бар да. Анан буга чейин биздин ушул экспертибиз чыгып, ишкер айымдардын атынан айтып өттү да, көбүнчө бүгүнкү күндө муктаждык көбүрөөк, ошол ишкер айымдарыбызды окутуу керек, өзгөчө ошо аймактарга дагы басым жасаш керектигин да белгилеп өттү да. Ушул программада алардын ишкерлер айымдарды өнүктүрүү максатында ушул окуу программалары да камтылдыбы? Туура, чындыгында ушул мамлекеттик деңгээлде ушул суроону көтөрбөсө, анда бардык бийлик тармактары, бийликтин ар кайсы институттары буга көңүл бурбайт деп ойлойм да. Ошого байланыштуу бул программада 3 тармак бар. Бул потенциалды жогорулатуу, окутуу, бесплатно окутуу, жардам берүү, көмөктөшүү. Экинчи бул финанс ресурстарына жакындатуу, квота аркылуу. Үчүнчү бул мамлекеттик деңгээлдеги саясатты жүргүзүү. Мисалы, ошо немелерге, мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, алардын ишкер айымдардын ошо мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү болуп эсептелет да. Бирден бир баягы эң маанилүү жагы бул ошо ишкер аялдардын эмесин потенциалын жогорулатуу да, окутуу. Мисалы, азыр IT сектор аркылуу иштеп атпайбы көбүнчө бизнес тармактарчы. Ошол тармакта бизнес проекттер жазып, инвест программа түзүү боюнча ушундай бир эмелер бар. Окутуу программалары бар. Нургүл айым, айтсаңыз, мына жөнөкөйлөштүрүп суроо берсек, эгер бир айым, кыргызстандык айым өзүнүн идеясы бар, бирок каражаты жок болсо, ошол идеяга ишенсе, алгачкы кадамдары кандай болуш керек? Биринчи кезекте бизнес план жазыш керек. Андан соң ушу бизнес ассоциациялар бар. Ошо экономика министрлиги көбүнчө ассоциациялар аркылуу иштейт да. Анан атайын программага өзүнүн заявкасын бериш керек. Мисалы, азыр ар кайсы донорлор аркылуу программага жүрүп атат. Мисалы, поддержка бизнес предпринимательства дегенчи. Ошол сыяктуу программаларга өзүнүн идеясын берсе болот. Андан тышкары мен ойлойм, ушул эгерде өкмөт колдоп берсе, ушул программаны, анда дагы мамлекеттик программага ачылат деп ойлойм да. Ушу биздин ишкер айымдардын жанагы эле суроону сизге берейин. Ушу ишкер айымдар кайсы тармактарда көбүнчө алектенген экен бизде? Көбүнчө бул сервис тармагында, мисалы, кызмат көрсөтүү, частара, кызмат көрсөтүү, малый средний бизнесте көбүнчө 30% жакын аялдар өзүнүн жеке ишин ачкан. Анан көбүнчө ошо экен да, сельское хозяйство, айыл чарба жана кызмат көрсөтүү тармагында. Сиз айтып атасыз, ушу алгачкы жолу сунушталып атат деп. Буга чейин кайсы себептер менен мындай сунушталбай келген да, ушу демилгеленбей келген? Көбүнчө аялдарга ошо идеологиялык программалар болгон. Биринчи жолу именно ишкер аялдарга болуп атат да. Анткени биз көрдүк, ошо пандемияда, ошо кризисте көбүнчө аялдар кыйналды да, ошолордун эмеси эч ким талашкан жок да, алардын укугун, же болбосо аларга мүмкүнчүлүктөр түзүүгө эч ким умтулган жок. Ошо бизде Кыргызстанда ушу 30 жылдан бери ишкер аялдар жана МПОдо иштеген аялдар өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, мен ойлойм, алар ушундай мамлекеттик деңгээлдеги көмөктөшүүгө заслуживает да. Анан айымдар негизи эле ушул сиз жогоруда айтпадыңыз, бизнес план жазыш керек депчи, бирок бизнес план жазганы менен аны ишке ашырууда сөзсүз түрдө каржы маселесинен көп эле кыйналып калат. Анан
Буга чейин өкмөт ушул 2 жыл мурда ишкер айымдарды колдоо максатында ушул насия берип, бирок үстөк пайызын аябай төмөндөтүү менен берүүнү убада кылган эле да. Анан бүгүнкү күндө ушул балким сиздер дагы программага ушул насия берүү, бирок үстөк пайызын азайтуу, кандайдыр бир ушул каржы тарабынан жол жобосун карап атасыздарбы? Же берилсе ушу кандай тарабынан берилет, кандай багытта берилет? Балким ушу аймактарда уккан ишкер айымдарыбыз дагы маалымат алып алсын. Эми бул тез арада ишке ашчу жумуш эмес, бирок бул именно биз биринчи кезекте мыйзамдарга квоталарды киргизгенден кийин андан кийин практикага өтөбүз да. Мисалы каржылоо боюнча программаларды ачып субсидиялар берилиши мүмкүн, ошо азайтыш үчүн, үстөк пайызды азайтыш үчүн. Андан тышкары биз банктарга, донорский организацияларга ошого биз сунуштайбыз. Кандайдыр бир квотаны аялдар үчүн жасап берүү үчүнчү. Анткени мындайда ишкерликте бул конкуренция да. Анан көбүнчө ошо кимдин бизнеси күчтүүрөөк болсо, кимде залог бар болсо, кимде ошо жакшы финансовый история болсо, ошолор алып кетип атпайбы? Ал эми көбүнчө ошо эгер аялдардын бизнестери конкуренцияга болбой калат да, уталбай калат да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, квотный система жардам берет депчи, ошол конкуренциядан кичине конкуренттик борьбада ошо өзүнүн эмесин жактаганга жардам берет деп ойлойбуз да. Нургүл айым, сиздерде мындай бир статистика жүргүзүлгөнбү? Ушу аймактардабы же чоң шаарлардабы ушу ишкер айымдардын алектениши, ушу бизнес менен алектениши? Ооба, статистика эми улуттук статистика комитети көрсөткөн эле биз эмелерди колдонобуз. Анан биз билебиз, ошо көбүнчө булар ишкер аялдар мисалы микрокредитти көбүрөөк колдонот да, анткени алар региондордо жашайт. Мисалы 1/3 бул айыл чарба тармагына, соода тармагына 15%, анан калганы ошо жака да көмөк көрсөтүү тармагында да. Сизге ыраазычылык билдирели, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетсек, экономика министрлиги ушул ишкер айымдарды колдоо максатында 2021-2025 жылдарга чейин программанын долбоорун даярдап, ушул коомдук талкууга койду. Анда ушул ишкер айымдарды ар тараптан колдоо, аларды ушул потенциалын жогорулатуу, көмөк көрсөтүү, ошондой эле каржы маселесин дагы кандайдыр бир деңгээлде колдоо максатын көрөткөн. Аны менен катар эле ушул кандайдыр бир гендердик өнүгүүсүнө, экономикалык өнүгүүсүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатында даярдалып атыптыр. Эгерде өкмөткө өтүп кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул алгачкы жана айымдарды колдой турган жакшы программа болорду. Ооба, мен Нургүл айымдан сураганым себеби, сизде мындай бир идеяңыз жок беле? Ушу өзүмдүн ишимди баштайын же көп жылдан бери мисалы мүмкүн идеяны көтөрүп жүргөнсүз. Балким бар болсо керек, ошол бизнес план деп айтып калабы, анан бизнес пландан уламай ойлонуп калдыңызбы? Ойлонуп калдым да, анда бизнес план жазасың, бирок анды баары бир деле баягы каражат талап кылынат депчи. Анан каражат маселеси кандай чечилет дегенде ушу жообун укпадыңыз. Кредитин дагы сурадыңыз, ооба, каяктан тапсак болот, эмне болот деп. Кандай үстөк пайызын төмөндөтүү боюнча дагы сурап алдык. Демек көп эле маалымат алдык, Ооба, эми биздин радиодон кетпеңиз, эми биздин тармакта эле болуңуз. Анан бизнеске кетип калып, сизди профессионалды жоготконго биз андайды каалабайбыз. Рахмат. Эми ушул эле теманы улай эл аралык деңгээлде, эл аралык тажрыйбаны баягы эске алганда кандай экен? Мына Нургүл айым бизде айтпадыбы? Кыргызстанда алгачкы эле жолу, биринчи жолу болуп атат ушундай сунуш депчи. Анан буга чейинки ушул Эркингүл Абыловна дагы айтып өттү да, ушу башка өлкөлөрдө ушул ишкер айымдарды аябай колдойт депчи. Анан биз ушул башка өлкөлөрдө кандай колдойт, чындыгында эле ушул көзүнөн жеринен көрүп келген дагы бир экспертибиз бар экен анда, Ооба, азыр байланыштан мурун мен ушу тааныштырып кетейин, биз менен ким байланышка чыкканын. Жылдыз Жолдошбаева айым, бул биздин кесиптешибиз, журналист, 4 жыл мурун АКШга бир сынактан жолдомо утуп алып, ушул ишкер айымдарга болгон
мамлекет тарабынан болгон жардам кандай түрдө берилет экен деген тема тууралуу сынакты утуп алып ушу АКШга барып келген. Бекеринен эмес, анткени АКШда эң бай деген 10 айымдын 6-сы ушул АКШдан чыккан. Ошол үчүн демек ошондо АКШдагы тажрыйбаны алалы. Ишкер айымдарды кандай колдойт, ошол тууралуу сүйлөшөт экенбиз да. Ооба, ушул тууралуу сүйлөшөлү. Жылдыз айым, саламатсызбы, байланыштасызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыз менен. Сиздердин да. Бизге байланышка кошулганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Жылдыз айым, алгачкы суроону айтсак, ушу сурасак сизден ушул АКШга барып келгендигиңиз, ошол жакта ушул тема менен барып эмнени көрдүңүз, кандай салыштырмалуу артыкчылыктарды көрдүңүз, АКШда кандай экен ушул ишкер айымдарга болгон өкмөт тарабынан болгон бир мындай колдоосу, көз карашы? Саламатсыздарбы, биз мындан 4 жыл мурда Коп медиа деген программа менен барып келгенбиз. Ал жакка барганда ошо ишкер айымдарды тарттык. Эң негизгиси артыкчылыгы мамлекеттики. Мамлекет кредит берет. Эч кандай үстүнө үстөк пайызы көп кошулбай, ал адам ошо бизнесин иштетип бүтүп акча таап, натыйжа көрө баштаганда төлөп баштайт да. Ошол жактарын байкадык. Дагы эмнелерди ар кайсы бизнес тармактагы ар башка улуттардын айымдарын тартып келгенбиз. Мисалы үчүн бирөөнү тарттык, ал болсо башка мамлекеттен келип ушул Америкада жашап, жана килем болот го, туш кийип, ошолорду тогуп тигеткен. Дагы бир кыз бар, индус, Индиядан келген кыз, ал болсо дарыларды жасайт экен. Ош жакта чыгарат. Бир кызыгы аябай эме болгон, биз Кыргызстандан барып, азыр бир мамлекетте, көп мамлекетте банкы бар, ошол кыз келип силер менен тажрыйбасы менен бөлүшөт деп биз аябай аны күтүп отурсак, жөнөкөй бир кыз келди. Ошондо ал жактан можно канчалык интеллект жогору болсо, адам ошончолук өзүн мындай жөнөкөй алып жүрөт экен да. Ошону байкап келдик, ошол аябай жакшы сабак болду десем болот. Ошол ишкер айымдарды баягы чагылдырып келдик дедиңиз, кайсы тармактарда көбүнчө алектенишет экен? Байкай алдыңызбы? Биз болсо программада көрсөткөнбүз да, ар кайсы тармактын өкүлдөрү болуш керек. Бизнес бирок разный ар кандай болуш керек депчи. Көбүнчө бизнес, жана стартап деп коет го бизде. Башталышы кыздар да ошондон баштайт экен да. Алар ушул мына жаңы эле башталып аткан менен баягы тобокелдикке барып эле ошо өкмөт колдойт экен да, демек бизде ал жаңы башталган мындай кээ бир долбоорлор ушундай колдоого алынбай, аны мындай эл аралык долбоорлор көп колдоп кетет эмеспи? Демек колдоого алып аларга насип бөлүп берет, кадимкидей эле ушул бизнесиңди андан ары өркүндөтүп кет деп. Ооба, аябай эле колдоо болот экен ал жакта. Ошо кичине эсимен чыкты, бирок кечирим сурайм эгер эметсем, ошол бизнесин ачып, иштетип, ошол акча тапкыча төлөбөйт деген жеңилдиктер бар да. Ошол бутуна туруп баштагандан кийин төлөп баштайт. Бизде деген андай жок да, ким өзүнүн эмесинче, алынын жетишинче жашайт да биздечи. Ошол долбоорлордо мындай бутуна туруп, ийгиликке жетишкен айымдар менен да жолугуп, алар ушул канча жыл аралыгында бизнесин мындай өркүндөтүүгө жетишкен биле алдыңыз? Негизи ал чоң эме мамлекет болгондон кийин чынын айтканда бир сиз жолуккан айымдардын катарында, арасында деген да? Негизи ошол жактан биз көрүп келген жерденби? Сиз жолукканда, мисалы, ушул менен ийгиликке ушунча жыл аралыгында эле жетиштим, мына ушул натыйжасын көрүп атам деген бир жыйынтыкты айткандар болдубу? Минимум мен эмеси 2 жыл, 3 жыл ичинде бутка туруп эмесин көрүп башташат. Пайдасын.
Чоң рахмат, андай эмесе биз дагы эл аралык тажрыйбаны дагы уга алдык. Ошол жака барып келген биздин кесиптешибиз чагылдырып келген деп атпайбы. Жакшы экен, ал жакта ар тараптуу турбай, ошол эле дары чыгарат экен, тигөө тармагында, дагы башка тейлөө тармакта жана стартап, жаңыдан эле өзүңдүн бизнесиңди ачып дагы өнүктүрүү же болбосо мындай бийиктикке жетүүгө да мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ушул бизнес жаатында болобу деги эле биздин темалыбыздын алкагында сиздерге студиянын номеринде эсиңиздерге сала кетейин. 39 21 90 0302 менен, ошондой эле 0502 39 21 90. Facebook социалдык баракчабызга да кошулуп, бизге суроолорду калтырсаңыз болот. Биз жооп берип, же болбосо ушу адистерден жооп алуу аракетинде көрөбүз. Facebook тармагында, Facebook социалдык тармагында биринчи радио баракчасын таап, комментарийлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Ооба, Кыргызстанда жаңылыктардын убактысы келип калды. Саат 8 бизге кайрадан кесиптешибиз Бакыт Тапаев студиябызга келип кошулду. Акыркы соңку жаңылыктар менен тааныштырыңыз. Бүгүн 27 январда Конституциялык кеңештин мүчөлөрү жалпы жыйынга чогулушат. Белгилей кетсек, шейшемби күнү баш мыйзамдын долбоорунда сунушталып жаткан нормаларды талкуулашты. Отурумда Конституциянын жаңы долбоору иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөөрүн кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрөбашев билдирди. Анын белгилешинче, Конституциянын долбоору 10 январда референдум менен тандалып алынган мамлекеттик башкаруунун президенттик формасына негизделип жазылган. Кыргызстанда коронавируска каршы Россиялык Спутник 5 вакцинасын өндүрө турган ишкананы ачуу пландалууда. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында Өнөр-жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев билдирди. Анын айтымында, Россиянын саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанга вакцинанын 500 000 дозасын берген. Аталган вакцина Беларусь, Казакстанда өндүрүлө баштады. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 84 068 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 80 182 киши айыгып чыкса, 1402 адам каза болду. Бүгүн 27 январга карата дүйнө жүзүндө коронавирус жугузулгандардын саны 100 миллиондон ашты. 27 январда жогорку кеңештин жыйыны өтөт. Отурумдун күн тартибинде 12 маселе каралат. Алардын ичинде Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксаат берүү тутуму жөнүндө, банктык эмес финансылык рынокты маселелери жөнүндөгү жана башка мыйзам долбоорлору киргизилген. Жети Үз районундагы Актөбө айылында 150 орунлук жаңы мектептин курулушу аяктады. Учурда мектепке керектүү эмеректер алынып, окуу процессине даярдык көрүлүүдө. Билим берүү мекемесинин курулушун Ысык көлдү өнүктүрүү фонду колдоого алып, жалпы 31 миллион сом бөлүнгөн. Мектеп имаратында бардык шарттар каралган. 2020 жылы Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан жалпы облус аймагында 8 социалдык объектилердин курулушу жүргүзүлүп, толугу менен ишке берилди. Швейцариянын Давос шаарында онлайн форматта дүйнөлүк экономикалык форум өтүүдө. 25 январда башталган виртуалдык конференция 29 январда аяктайт. Катышуучулар дүйнөдөгү глобалдык кызматташтык, климаттын өзгөрүшү, анын ичинде коронавируска байланыштуу кырдаалды талкуулап жатышат. Давоста дүйнө мамлекеттеринин лидерлери кайрылуу жасашат. Алар Россиянын президенти Владимир Путин, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, Франциянын президенти Эммануэль Макрон. Дүйнө акыркы 100 жылдыктагы экономикалык эң оор кризисти башынан өткөрүп жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Давостун күн тартиби деп аталган иш-чаранын жүрүшүндө билдирди. Башкы катчы пандемия адамдардын жана өлкөлөрдүн арасындагы теңсиздик, климаттык жана био ар түрдүүлүктүн туруксуздугу сыяктуу дүйнөлүк көйгөйлөрдү ачыкка чыгаргандыгын кошумчалады. 2021 жылы пандемия менен күрөштү туруктуу өнүктүрүүгө өтүү үчүн колдонууга мүмкүнчүлүк бар экендигин баса белгиледи. Өзбекстанда президенттик шайлоо быйыл октябрда өтүшү мүмкүн. Маселе өлкө парламентинин мыйзам чыгаруу палатасында 25 январда талкууланды. Дүйшөмбү күнү каралган шайлоо мыйзамдарын жакшыртууга байланыштуу Өзбекстан Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунда шайлоо күнүн октябрдын 3-декадасынын 1-жекшембисине которуу сунушталууда. Эгер бул өзгөртүүлөр жактырылса, Өзбекстанда президенттик шайлоо 2021 жылы 24 октябрда өтүшү мүмкүн. Өзбекстанда акыркы президенттик шайлоо 2016 жылы 4 декабрда өткөн.
Бүгүн 27 январда Бишкек шаарынын айрым райондорунда электр жарыгы убактылуу өчүрүлөт. Түндүк электр ишканасынын билдиришкенде 4-кичи райондогу номер 44, 47, 49 үйлөрдө Элебасов көчөсү менен Аулный жана ошондой Веселый көчөлөрүндө 12-кичи райондогу номер 32, 41 үйлөрдө 2-кичи районунда жана Арча Бешик конушунун бир бөлүгүндө ынтымак жаңы конушунда электр жарыгы берилбейт. Бул учурда көмөкчү ордондорду оңдоо жана зымдарды алмаштыруу, жабдууларды оңдоо иштери жүргүзүлөт. 20 жаштагы Саадат Асылбекова Таиландда өтө турган Супермодель International 2021 модели сынагына катышат. Буга чейин эл аралык Супермодель International 2021 модель сынагынын 10 жылдык мааракесине кастинг жарыяланып, Саадат Асылбекова Супермодель Кыргызстан 2021 наамын жеңип алган. Супермодель International бул 10 жылдан бери Азиядан өлкөлөр катышкан кесипкөй модельер сынагы. Бул сынакка дүйнөнүн 50ден ашык өлкөсү катышат. Валюталар курсы менен таанышууларыңыздар: 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 102 сом 93 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 12 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Синоптиктер мүмкүн көргөн маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй областында абанын температурасы 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 3-8 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 1-3 градус жылуу болот. Кадырман угармандар, сиздер таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Биринчи радионун толкунунда биз ушул 3 бөлүктөн турган программада өлкөдө социалдык, саясий, экономикалык мүнөздө коомдо кызуу талкууланып жаткан темаларды эксперттер менен бирге талдап жатабыз. Катарга кошулуңуздар. Телефондук байланыш номерлерди эсиңизге сала кетейин: 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Мындан сырткары Facebook социалдык баракчасында дагы видео аркылуу көрүп астына атайын билдирүү, комментарий калтырсаңыз болот. Биз болсо жаңыртууга даярбыз. Сааттын жүйөсү 8ден 6 мүнөт өткөн экен. 3-чү бөлүккө дагы келип калган экенбиз. Таңкы бурулуштун 3-чү соңку бөлүгүнө келип калдык. Бул жерде саясий аренада акыркы мезгилде талкууга алынып жаткан ушу конституцияны жаңы редакцияланган варианты тууралуу кеп кылабыз. Азыркы маалым болгондой, азыркы конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып бүттү. Ар кандай талкуулар дагы болуп жатат. Кечээ жогорку кеңешке өткөрүлөт деген, өткөрүлүү андан кийин күн аяктап баратканда кайра бүгүн дагы талкууга алабыз, жарым күн талкуулайбыз, жыйынтыгын чыгарабыз деген дагы кептер айтылды. Демек бүгүн кайрадан жолугуп чогулуп кайра талкууланышат турбайбы? Ооба. Ага ылайык аткаруу бийлиги сунушталып атканга ылайык аткаруу бийлиги президенттин карамагына өтүп, министрлер кабинетин президенттин аппаратынын жетекчиси башкарат деген сунуш бар. Мындан тышкары парламент депутаттарынын саны 120дан 90га чейин азайтылат. Мындан тышкары элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Көптөгөн мындай кызыктуу жаңылыктар бар. Ооба, баш мыйзамдын жаңы долбоору 118 беренеден турат. Эми ушул сунушталып жаткан конституциянын долбоору боюнча премьер-министрлик кызматы жоюлат да. Ушундай сунуш болуп жатат. Президенттин аппаратынын жетекчиси эле ошо бир эле учурда министрлер кабинетинде башкарат. Жана ошо талкууланып жаткан өлкөнүн баш мыйзамы тууралуу тагыраак ушул мүнөткө алынган тагыраак маалыматты профессор Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич ушул конституциялык кеңешменин мүчөсү Каныбек Осмоналиевичтен маалыматты алып алалы, акыркы маалыматты. Ооба. Каныбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы, Каныбек агай? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Каныбек агай, мына ушул кеңешменин мүчөсү катары азыркы мүнөттөргө болгон маалымат жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз, кечээ ушул жогорку кеңешке берилет деген маалымат бар эле. Азыркы учурда кандай деңгээлде болуп турат? Конституциялык кеңешме 20 ноябрдан бери иштеп атат. Мынакей 3 айдын жүзү болду. Өзү конституциялык кеңешменин башында эле указга ылайык ошол конституциянын жаңы редакциясынын ээси болгон
80 жогорку кеңештин депутаттарынын ошо берген долбоорлорун баягындай бир кондицияга жеткирип, профессионалдык көз караш менен карап, элдин эмесине кеңири эме тартып өзүнө ошол максатта 100гө жакын киши кирген Конституциялык кеңешмеге. Биз чынын айтсак абдан мындай тыкыз баягындай режимде иштедик. Жума сайын иштеп аттык. Даже 6-күнү дагы пленардык жыйын секциялык эмелерде. Мынакей бүгүнкү күнгө Конституциялык кеңешменин негизги эмелери бүттү. Орусча, кыргызча которулуп, лингвисттер карашып бүтүштү. Эми мен ойлойм, бүгүн мынакей буквально бүгүн саат 10-дан бир 3-төргө чейин биринчи секцияда, анан кийин пленар жыйында да карап, анча-мынча баягындай пикир келишпөчүлүктөр бар эми, ал боло турган нерсе. Анан кол коюп, ушу бүгүн тапшырылат деген ойдомун. Мен дагы ушундай ойдогу кишилерге кошулам да. Ага, анан ушул баш мыйзамда ушу элдик курултай институту да киргизилгени айтылып атат да, анын максаттары кандай? Биринчиден дароо айтып коелучу, элдик курултай ошол 2010-жылдагы парламенттик деп аталган конституцияга деле кирген 52-чи берене болуп, бирок тилекке каршы керектүү мыйзамды кабыл алып, анын иштөө механизмдерине мындай бир киришкен эмес. Мен айтат элем, жөн эле моюн толгоп коюшкан деп. Бул сапар ал өзүнчө бир мындай феномен болуп кирди. Бирок мамлекеттик түзүлүштө эмес, дагы эле ошол баягы көзөмөлдөө эмеси функциясы, ушу элдин ичинен чыккан азаматтарды топтоп алып келип, парламент, президенттин өзүнүн аткаруу бийликтерин көзөмөлдөө өздөрүнүн рекомендательный сунуштарын берүү укугуна ээ болду. Мен ойлойм, бул чоң эле бир мындай бир кадам алдыган. Анын курамы тууралуу кандай айтып кетесиз? Эми мындай да, бул эми конституция. Конституцияда элдик курултайдын курамы андай мындай жазылбайт. Бул атайын мыйзам менен кабыл алынат. Мен ойлойм, эгерде эл колдоп, апрель айларында жаңы конституцияны референдум жолу менен кабыл алынса, анда дароо эле ошол элдик курултай жөнүндө мыйзам жазуунун үстүнө киришиш керек. Менимче бир топ варианттар даяр, оточулар ичинен ылгап, элдин мүддөсүнө туура келген мыйзамды кабыл алсак, анда ошондо сиз берген суроолорго жооптор бар, ошол мыйзамда жазылат. Бир-эки жума мурун ушул соц тармактарда коомдо негизи премьер-министрликке кимди сунуштайт элеңиз деген аябай мындай талкуу жүрүп кетпеди беле? Азыр эми ошол актуалдуу эмес экен да анда, ушул сунушка караганда, долбоорго караганда. Жаңы конституцияга ылайык эми 10 январда эл бир өңчөйлө айтып койбоду президенттик башкарууду формасын, башкаруунун формасын. Анткенден кийин демек президент ошол эле учурда өлкө башчысы да болот, анан өкмөт башчысы да болот. Эми бул жерде техникалык жактар эле калды. Премьер-министр деген түшүнүк болбойт мындан ары. Бул уже чечилген нерсе катары. Эми азырынча ошол министрлер кабинети деген жаңы түшүнүк кирип жатат. Бул эми дүйнөлүк практика бул деле. Көп президенттик өлкөлөрдө мисалы үчүн азыр долбоорго кече жакындан бери ошол мисалы президенттин администрациясынын башчысы же болбосо аппаратынын башчысы, мисалы үчүн мен администрация деген сөзгө көбүрөөк ыктап турам. Анткени бул президенттик башкаруу болуп атпайбы? Аны күчөтүш керек. Ошонун башчысы ошол эле учурда кабинет министрлер кабинетине жетекчилик кылат. Делинген сунуш киргизилип атат. Бул эми сунуш азырынча. Бирок бир нерсени ачык так айтып коюшубуз керек. Министрлердин ишин көзөмөлдөгөн, заседанияларды алып барган, аларга түздөн-түз башчылык кылган бул президент өзү болот албетте. Анан буга чейин агай ушул элдин дагы мүдөөсү эле ушул парламент депутаттарынын санын кыскартуучу, анан бүгүнкү күндө ушул 120дан 90го чейин кыскартканы айтылып атат. Анан аларды ушул шайлап келүү дагы аралаш система менен деп айтылып атат да, бул кандай болот ушунда?
мен мисалы үчүн 90 эмес 60ка түшүрүлсүн деген конституциялык кеңештин мүчөлөрүнүн бири болчумун. Эми 90 деп кабыл алынып, кол көтөрүлүп кабыл алынды. Bunun 50% пропорционалдык система болду. Эми баягы эле партиялардын эмеси менен да, анан кийин 50% мажоритардык система болду. Менимче эми кабыл алынгандан кийин референдум тезинен ошол аракеттеги депутаттар ошо шайлоо кодексине өзгөртүүлөр кириш керек. Бул бүгүнкү күндөгү реалия, бүгүнкү күндөгү элдин мүддөсүнө туура келген бирден бир конфигурация болуп атат. Аралаш болсун деген сөз. Чынында кандай болот? Аны ошол жаңы келген создун ишине жараша болот. Анткени мен буга мынча маани берип атам. Анткени президентке көп милдеттер жүктөлүп атпайбы? Укуктар да берилип атат, бирок эбегейсиз чоң милдет жүктөлүп атат президентке. Демек ага туура келген, шайкеш келген, ага тең келген парламент болуш керек. Значит, парламенттагы ошол эки баягындай жол менен келген парламент мурункуга караганда бир топ активдүү эмени жокелиштин мойнуна алган парламент болот деген үмүттөмүн. Турмуш кандай көрсөтөт, аны көрө жатарбыз. Каныбек Осмоналиевич, ошондо бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталдыбы деген суроо пайда болот да. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталды. Аны ошол бүгүнкү эмеден көрөсүздөр, азыр сайтка чыгаргыла деп биз талап кылып атабыз. Негизинен баягы система противовесов и сдержек деген жакшы эле сакталды. Айрыкча эки бутакка тең чоң укук берилди. Бир топ маселелер турат эми сот бийлиги боюнча. Ал да бүгүнкү күнү ошол өздөрүнүн акыркы чектин коюлат деп ойлойм. Бийликтин 3 бутагы бири-бирине шайкеш келген абалда иштей турган шарт болду. Сот бийлиги тууралуу ушу айта кеттиңиз, мында кененирээк айтып кетесизби? Кайсы жерден кандай бир сот бийлигинин бул жерде мындай болуп атат да, баягы сотторду тандап алуу эмеси бар эле го, кеңеши бар эле го, ошо соттор тандап алуу кеңеши мында толугу менен өз алдынча боло турган болду. Анын аталышын да бир нече варианттарын айтып атышат эми. Значит, координационный кеңеш жана башка дегендей. Бул ошол эң чоң эме жаңылык ушул. Сотты тандап алгандан кийин, анан кийин соттор жогорку кеңештен өтөт. Жогорку кеңештен өтөт. Бул жерде бир гана эме ошол жогорку соттун төрагасын, же болбосо төрайымын ким бекитет деген, кандай статустук баягындай документ менен бекитилет деген эме болуп атат. Бирок биз конституцияга жазып койдук, буну президент бекитет деген. Анан сот бийлигинин ошол көз карандысына жетүү үчүн бир катар нормаларда каралганы кече айтылды эле. Алар кандай нормалар болду? Эми алар дагы бир аз мындай талаш эмелер болуп атат. Негизинен ошол биринчи инстанциядагы сотторго көз карандысыздыкты берүү маселелери болуп атат да. Баягы менимче, значит, баягы моралдык жактан алар принципин бузган учурда карала турган эме ушу координациялык эмеде кеңеште абдан катуу карала турган болуп атат. Ошол нерселер да. Каныбек Осмоналиевич, бул президенттин милдети эбегейсиз болуп атат деп атпайсызбы? Күчтөн милдети аябай жүктөлүп атат деп. Жоопкерчилиги жагынан карасак, ушу жоопкерчилигин дагы аябай өзүнө ушу президент алган атат деп айтып жаттыңыз эле да. Ушул жоопкерчиликке тартуу механизмдери кандай? Ушул жерде каралганбы? Мисалы үчүн биринчи эле кезекте президентти импичмент жарыялоо маселеси абдан жөнөкөйлөштүрүлдү мурдага караганда. Мына кечээ эле талаш болду го, мисалы үчүн прокурордун түздөн катышуусу салына турган болду. Кечирип коесуздар, мен укол алып аттым эле, кичине суу ичкенге туура келип атат. Эчтеке эмес.
больницадамын да. Просто вот ушу окшогон импичмент маселеси, анан кийин все-таки эме биринчиден парламенттин, экинчиден жаңы пайда болгон курултайдын көзөмөлүндө болуп атпайбы жасаган иштери жыл сайын ошолордун астында отчет берүү маселеси. Андан кийин эле баягы майда чүйдө кетирген катачылыктардын баары ошондон келип чыга берет да. Вот ошолордун баарына президент жооп берет. Ошондо курултай институту менен бийликтин ортосундагы көпүрө катары карасак болобу? Болот. Курултай институтун. Болот. Биринчи жолу кирилип жаткандыктан анча мынча балким мындай ката кетирүүчүлүктөр болушу мүмкүн, конфликттер болушу мүмкүн. Бирок эми ушунча трагедиялуу ушул 30 жылды башыбыздан өткөргөндөн кийин мындан аркысын таза, ачык, чечкиндүү түрдө кармап кетүү жөнүндө мисалы үчүн Садыр Нуркожоевич тынбай айтып атпайбы? Мен ошол үмүттөндүрүп турат да. Анан ушул президенттик аппараттын башчысы бойдон эле калабы баягы ыйгарым укуктары кеңейет экен да ошондой кабинет. Эми ыйгарым укуктары ошол кабинет министрлер кабинетинин иштешине жараша ада кошумча баягындай укуктар берилсе керек. Естественно, милдеттери менен кошо. Бирок бул техникалык гана башкаруучу болуп калат го деп ойлойм. Бул эми мындай берилген сунуш кылынган эле бир вариант болуп атат. Бүгүн анын окончательный чечебиз го бүгүн кол коердун алдында. Ушул баш мыйзамды аткаруу бийлигинде ушул финансы министрлигинин дагы орду көтөрүлгөнү белгилүү болду да, анан кандай болуп көтөрүлдү анда? Мисалы үчүн мен финансы министрлигинин ордун көтөрүүгө каршы адамдардын биримин. Финансы министрлиги чынында бул керек болсо экономика министри менен чогуу эле бир ведомство болгону биздин Кыргызстандын шартында максатка ылайыктуу болушу керек эле. Эми буну көрөбүз го. Бул эми баягы ошо министрлер кабинети жөнүндө атайын жобо кабыл алынат да тиги референдумдан кийин. Вот ошондо дагы бир топ баягы салгылашуулар болот го. Себеби өтө эле өзгөчөлөнтүп финансы министрин. Анан калган министрликтер алардан көз каранды болуп, колун сунуп, жалдырап, баягындай бир жан соога дегенде акыбалга алып келип калганда, бизде ошон үчүн финансы министрлик маселесинде канча көптөгөн баягындай мыйзам бузуулар болуп атат. Тег эле бир советке финансы министри жок го кийинки жылдарда. Өзүңөр кабардарсыздар. Ошон үчүн буну монстрга айландырууну кереги жок деген саясатчылардын биримин да мен. Каныбек Осмоналиевич, мына азыркы конституцияга, мына азыркы иштеп жаткан конституцияга ылайык президенттик кызматта болуунун мөөнөтү 6 жылда. Ооба. Жаңы мына сунушталып аткан долбоордо 2 мөөнөт 5 жылдан. Ооба. Мына бул жерден бир суроо пайда болуп атат да. Эртең инаугурация болот, жаңы шайланган президенттин инаугурациясы. Кудай буйруса, ооба. Анан ошондо ушул инаугурация, ушул жаңы кызматка киришүү кайсы мөөнөткө азыркы иштеп жаткан конституциянын мөөнөтүнө дал келип калабы? Ооба, азыркы иштеп жаткан конституциянын мөөнөтүнө ылайык 6 жылдык өзүнүн президенттик укугуна ээ болуп, милдетин аткарууга киришет. Андан кийин жаңы конституция элге алып чыгылып референдумга коюлганда, жаңы конституциянын өзгөчө баягындай ушул саясий башкаруу тартибин иреттеген өткөл атайын эме болот, статья болот. Өткөл ошол статьяны колдонуу менен ошол колдонуу менен өзүнүн 6 жылдык мөөнөтүн аткара берет да. 6 жылдык мөөнөтүн аткара берет. Андан кийин эгер кааласа, 6 жыл бүткөн мөөнөтү бүткөндөн кийин кааласа, кайрадан өзүнүн талапкерлигин койсо болот экинчи мөөнөткө. Эмнеге болбосун, болот. Экинчи мөөнөткө 5 жылга болот, келерки кабыл алынса эгер конституция. Бирок негизги эрдикти биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич жакынкы эле бир жылга жетпей жасаш керек да, элдин купулуна толуш керек. Андан кийин эл өзү эле чечет да, кандай андан ары кимди каалайт, кандай алып кетет. Менимче ал нерсе Садыр Нуркожоевичке абдан эле түшүнүктүү болуп турат азыр. Өзүңүздөр көрдүңүздөр го, шайлоо алдында эл кандай көтөрүп, кандай эметип алды. Даже президенттин талапкердин штабынын деле бул жерде эч кандай заслугасы жок. Эл өзү эле көтөрүп, өзү эле уюштуруп, өзү эле шайлап алды го. Демек элдин алдында абдан чоң
аванс турат да, көп баягындай эмелер берилди, лодалар берилди. Вот ошолордун баардыгы келип естественно конституцияга дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Анан ушул баш мыйзамда улуту графасы дагы ушул талаш жараткан экен да талкууда. Анан бул боюнча дагы кандай маалымат айтып бере аласыз? Эгерде менин пикириме укуңуздар келсе, улут деген калыш керек. Ал жалпы элдин бир 90% деп кое берейинчи. Бул жерде бир саясий оюндар болуп аткандай, бул жерде катуу позицияда турушубуз керек. Түз жерден эле дагы бир жаңжал чыгарган атышат да кээ бир политикандар деп коеюнчу мен. Себеби өзүңүздөр көрдүңүздөр го, Садыр Нуркожоевич жаңыдан эле премьер-министрдин орун аткарып, анан кийин президенттин орун аткаруучу болгондо өзүнүн указы менен тигил мурунку положенияны жок кылбады беле, кыргыз ошол эме улут деген кирилсин деп. Эми азыр эми ошого карама каршы келген пикирлерди эмнеге айтып атышат, кимдер айтып атышат, кандай көз караш менен айтып атышат, мисалы үчүн мага түшүнүксүз азырынча. Ушу политикандар деп калдыңыз, ушу кеңешменин бардык тармактарынын өкүлдөрү катыштыбы? Ооба. Мына Илимдер академиясынын имараттын ичинде өткөргөндүн өзүнүн бир символикалык мааниси бар да. Бул жерде юристтер дагы бар, окумуштуулар дагы бар, чарбада иштегендер дагы бар, маданият кызматкерлери бар, белгилүү акын жазуучулар бар. Дагы кандай адамдар керек? Эми мен түшүнөм, кээ бирлери өздөрүнүн көз караштарын мындай шайкеш келтире алышпай, амбицияларына жеңилишип, ошо кирбей, анан кийин чакырсак да келбей, ачкандарын эле туура түшүнүш керек. Себеби бир экономикалык формациядан экинчисине өзгөрүп өтүп атпайбызбы? Бул абдан чоң өзгөрүү. Ошондуктан мындан ары эми жапа-турмак иш кылышыбыз керек. Анан ушу кече маалыматтардын арасына чыкканда, мына азыркы биз талкуулап жаткан сунуштар тууралуу кээ бир саясат адистери, саясаттануучулардын пикиринде ушу эбегейсиз мындай ыйгарым укуктары берилип атат, мүмкүн баягы диктатурага дагы алып барып калышы мүмкүн деген дагы ойлорун айтып жатышат да. Ушуга каршы пикир катары эмне деп айта аласыз? Ой Кудай, акыркы 4 президентибиз эмне эбегейсиз чоң укуктарга ээ болбоду беле. Алар дагы эбегейсиз чоң укуктарга ээ болушкан. Бул биринчиден, экинчиден алар эч нерсеге жооп беришкен эмес да. Алар баягы эмени өкмөттү, премьер-министрди садага чаап коюшу эле өздөрү жеңишинен каалагандай башкара беришкен. Ал турсун 2010-жылдагы парламенттик деген конституциябызды дагы Атамбаев менен Жээнбеков каалагандай өзгөртүп, узурпация кылып алышып, премьерлерди садага чаба беришкен. Вот ошону көргөн эл 5-6 октябрда толкундоолорду көтөрүп чыгышып, же президент жооп бербесе, же премьер, же парламент жооп бербесе, давайте бирөөңөр жооп бергиле деген талапты кое башташты да. Биринчи парламенттик шайлоого каршы чыгышты. Андан кийин улам талаптарын өзгөртө беришпеди. Вот ошонун натыйжасында келип чыккан азыр саясий конфигурация пайда болду. Демек, тигил сөздөрдү айтып аткандар дагы эле баягылар да. Баягылар. Эч нерсеге жооп бербей, кен байлык болобу, энергетика болобу, элдин байлыгы болобу, каалагандай талап тоноп жеп, чекеге чыгып, же качып кетип, вот ушинтип жүрө берүүнү эңсеген кишилер. Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Мен баарына башым менен жооп берем деп атпайбы? Менин башым ушу канжага сайып коюп келдим деп атпайбы? Дагы эмне керек? Менимче бул түбөлүктүү болбосо дагы азыркы биздин Кыргызстандын шартында бул эң туура кадам болуп атат. Балким кандайдыр бир жылдардан кийин биз баягындай парламенттик республикага келишибиз мүмкүн. Бирок азыркы абалыбыз бизге ушундай чечкендүү кадамдарга барууга аргасыз кылып атат да. Мен ошентип айтар элем. Каныбек агай, ушу кеңешмеде күнү түнү иштеп жатып, сиздин ден соолугуңуз дагы бир аз начарлап кеткен окшойт, ооруканадамын деп атасыз. Ошого карабастан бизге түз эфирге чыгып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз кыргыз элине керексиз, ооба, жакшы сакайып кеттиңиз. Мен бир совещание эмес, башыман көп нерселер өттү, аны жакшы билесиңер, ошолордун топтолуп келип,
ушундай кичине оорушаңыраак болуп калдым. Бирок кайратым дагы эле күчүндө. Мени чакырып маек курганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Эң негизгиси ушул жеңиштин ээси ушу карапайым элибиз болсунчу. Сиздер ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Конституциялык кеңешпе баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып бүттү деп айтылды. Ага ылайык аткаруу бийлиги президенттин карамагына өтүп, министрлер кабинетинин президенттин аппаратынын жетекчиси башкарат. Парламент депутаттарынын саны 120дан 90го чейин азайтылар айтылды. Мындан тышкары элдик курултай деген дагы жаңы институт киргизилет экен. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна ушул 118 беренеден турары дагы белгилүү болду, Мирлан. Анан бүгүн дагы кайра жыйын уланары тууралуу ушул профессор Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич биринчи радионун түз эфиринде билдирип өттү. Туура айтасыз, Бегайым. Бизде 1-2 мүнөттөй убакыт калууда. Эми ушул 3 бөлүктөн турган таңкы бурулушту жыйынтыктап 1-2 сүйлөмдөн ошо ар бир бөлүктү жыйынтыктап угармандарга дагы бир жолу эсине сала кетсек. Угармандардын эсине сала кетели. Бүгүн ушул 27 декабрь күнү шаршембиде биз Мирлан кесиптешим экөөбүз 90 мүнөт аралыгында ушул 3 бөлүктөн турган программаны сиздерге сунуштадык. Алгач эле ушул биринчи бөлүктө жаштардын китепке болгон кызыгуусу тууралуу талкуулап, ушу эксперттер менен чыгып, алардын да пикирин угуп, мүмкүн ушул учурдун тенденциясына жараша ушул гаджеттерге көбүрөөк жаштардын берилүүсү тууралуу маалымат ала алдык. Ошол эксперттердин бирөөнүн оюнда ушул китеп окубагандыктын себебин бирден бири ушул китептердин жетишпегендиги экен, ушул китепканаларда болгон. Ооба, китепканаларда жетишпегендиги, анан алардын дагы мазмуну дагы азыр жаштардын көбү мотивация берген башка китептерди окуган турган. Ар түрдүү жанрларда. Анан сиз белгилегендей эле ушул Толстой айта турган китептер да көбүрөөк окуп калтырпайбы? Ооба, ошондой дагы бир рейтинг жүргүзүлгөн экен. Экинчи бөлүктө, экономика жаатындагы сүйлөштүк. Анда ушул 2021-2025 жылдарга карата ушу экономика министрлиги ишкер айымдарды колдоо максатында атайын программанын долбоорун даярдап коомдук талкууга койгон экен. Ал дагы ушул жакын арада өкмөт колдоп берсе, өтүп кетсе, сөзсүз түрдө ушул бизнес жаатында өзүн көрсөтө турган бизнес айымдарыбыз үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн натыйжасын, жардамын тиет деген. Ооба, ушул экинчи бөлүктүн жыйынтыгында Кудай буйруса сиз дагы көптөн бери ойлонуп жүргөн идеяңызды ишке ашырасыз деген үмүттөбүз. Жана үчүнчү тема бул жаңы эле талкуулаган Каныбек Осмоналиев, Конституциялык кеңешменин мүчөсү Каныбек Осмоналиев менен талкуулаган ушул Конституциянын жаңы долбоорун бүгүн соңуна чыгып, Кудай буйруса жогорку кеңешке талкууга алынары белгилүү болду. Эми 8:30 болду. Кыргызстанда таңкы бурулушу менен соңуна чыгат го, Бегайым. Ооба, бүттүм. Жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Бегайым Абдыкадырова жана Мирлан Айталы, ошондой эле Бакыт Ашрахманов жана Айзет Чокморов болду. Эми кезекте орус тилдүү жаңылыктар түрмөгүнө узатталы микрофонду. Саламатсызбы, Канат? Здравствуйте, Бегайым. Спасибо большое. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу